Алтын казык курулуш KG компаниясынан 3 бөлмөлүү квартира алганбыз. Добровольный деди покупательдер турат. На сегодняшний день нарушаются законные права жильцов. Башка жактан келип салган жок талас элине, өзүбүздүн таластын балдары. Дагы бир нерселерди ойлоп табып, дагы бирдекилер чукуп эле ушундай бир мындай айтканда процесстер болуп жатат. Как говорится, купли-продажа идет именно в торговый комплекс. Бул жерди биз сатып алганда баардык документтер менен бүткүл кагаздарды алганбыз. Мына сатып алганга даже талас ичинде квартира жок болуп атат да. Эң чоң инвестор биз өзүбүз да. А бирок ушундай буттосулар болсо биз кандай кактан биз өнүгөбүз? Еще доследственная проверка ведет. Буюрса мына бүттү деп азыркы күндө колго тийген турат. Эми биз ошону аябай күткөнбүз. Президент өзү айтып атат, ишкерлерди колдоо кыласыздар, наоборот деп. Бул пикирлер Талас шаарындагы жаңы курулган Батир тууралуу болууда. Тагыраагы Манас жана Нуржанов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде 4 кабаттуу үй салынган. Анда 35 батир бар. Көп кабаттуу үйдү Таластагы жергиликтүү Алтын казык курулуш компаниясы курган. Батир алам дегендер кубанып акчасын төлөп койгону менен азыр курулуш аягына чыкпай созулууда. Мунун себебин батир ээлери компанияга бут тосулар болуп жатканын айтышат. Алтын казык курулуш KG компаниясынан 3 бөлмөлүү квартира алганбыз. Анан ошону мынакей буюрса мына бүттү деп азыркы күндө колго тийген турат. Эми биз ошону аябай күткөнбүз. Анан эми кайра дагы бүгүнкү күндө дагы мынакей дагы сотко чакырып атат. Башка жактан келип салган жок талас элине, өзүбүздүн таластын балдары, таластык балдар, таластын кишилери мынакей ушинтип жакшынакай курулуш тамдарды жаштарга жакшы немелерди түзүп берип атат, шарттарды. Кандай пайызы жок, доллардын дагы курсун арзаныраак кылып, бизге аябай жакшы шарт түзүп берди да, негизиндечи. Ошо өзүбүздүн таластан чыккан, ошо талас өнүксүн деп жаштар азыркы күндө мына сатып алганга даже талас ичинде квартира жок болуп атат да. Ушундай курулуш компанияны колдоп, ушинтип көтөргөн ордуна бизде азыр аябай артка бут тосуулар көп болуп атат азыркы күндөчү. Бул жерде эми туура чечим чыгарып берсе деп ойлойбуз. Негизи Талас шаарындагы батирлердин көбү сайыз учурунда салынган. Эгемендикке жеткенден бери Талас шаарына келип, көп кабаттуу үй курууга кызыктар инвесторлор болгон эмес. Акыркы жылдары гана 3-4 гана жаңы көп кабаттуу үй курулду. Анын 2-өө Таластык Алтын казык курулуш компаниясына таандык. Бирок ишти аягына чыгарып ээлерине тапшырууга мүмкүндүк болбой жатканын компаниянын жетекчиси Эсен Казакбаев билдирет. Ал эч кандай мыйзам бузуу болбогонун айтып, соттордон акыйкаттык издөөдө. Эми мындай болот. Бул жерди биз сатып алганда баардык документтер менен бүткүл кагаздарды алганбыз. Кийин эле уже салып баштаганда эле ошол жердеги 3-4 житель айтканда ошо көрө албастык кылып, адвокаттарды жалдап алып, ошо бизге көптөгөн тоскоолдуктар кылып келди. Бүгүнкү биз уже соттон териштирип көп нерселерди биз өзүбүз дагы тактап билгенден билдик. Что булардын баардык дооматтары жана баардык бул айтканда бизге айткан сөздөр баары туура эмес чыгып, бүгүнкү далилдеп атат. Бүгүнкү мынакей биз 35 адамга дагы биз 35 квартиралуу бул жер үй болчу, биз 35 адамга бул жерди сатып, добровольный деди покупательдер турат да. Ошолорду чакырып келдик, бардык мына көргүлө, биз деген мына бул жерди салдык, мына бүткүл документтер менен салдык. Бирок ошого карабастан жок, дагы бир нерселерди ойлоп табып, дагы бирдекилер чукуп эле ушундай бир мындай айтканда процесстер болуп жатат. Ошол себептен мен баардыгын чакырдым, мына сиздерди да чакырдым, келгиле, мына катышкыла. Эмне себептен мындай нерсе болуп жатат? Биз эмне же өнүгөбүзбү же өспөйбүзбү? Мына президент дагы мына бүт ишкерлер чогултуп атат, дүйнө жүзүнөн мынакей инвесторлор алып келип атат. Эң чоң инвестор биз өзүбүз да, местный жергиликтүү ишкерлер. А бирок ушундай бут тосуулар болсо биз кандай кактан биз өнүгөбүз? Кактан биз өсөбүз, туурабы? Ошол себептен мен мынакей айтат элем, мынакей бул акыйкаттык деген бул нерсе болуш керек. Жана биз деген жаңы көз караштар менен, жаңы аң сезим менен биз алдыны көздөй биз жылыш керекпиз да, өнүгөбүз. Жаңы курулган үйгө акча төлөп батир сатып алгандардын айтымында, аларга жакын жайгашкан эски көп кабаттуу үйдөгү 3 тургун каршы чыгууда. Алар сотко кайрылып, адвокат жалдашкан. Каршы чыккан тарап курулуштун багыты туура эместигин жана батирдин бир бөлүгү
өзүнө тиешелүү эмес жерге курулуп калгандыгын айтышууда. И в данном государственном акте было указано не распоряжение, которое было отменено на основании протеста, а был указан договор купли-продажи. Но даже при этом в договоре купли-продажи там предметом, как говорится, купли-продажи идет именно торговый комплекс, земельный участок, отведенный под торговый комплекс. А здание-то возведено многоквартирный дом. Получается, на сегодняшний день идет нецелевое использование земельного участка дома 48-191 в нарушение пункта 5 статьи 1 Земельного кодекса. Противоправный раздел выдел в соответствии с 43 статьей Земельного кодекса и 46, который противоречит. Ну, вот такая картина. Одним словом, сейчас еще доследственная проверка ведет в отношении сотрудников архитектуры, будут приниматься меры по факту хищения архивного материала, тоже связано с этим делом. Вот такая картина. Одним словом, на сегодняшний день нарушаются законные права жильцов на использование своей придомовой территории именно в тех целях, которые предусмотрены Земельным кодексом. Бирок бул пикир менен үйгө акчасын төлөп батирди күтүп жаткандар жана курулуш компаниянын ээси Эсен Казакбаев макул эмес. Айтымында баары өз чегинде курулган. Эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Бирок ага карабай улам тоскоолдук кылып жатышат деп билдиришти. Там уже бүттү уже. Мен азыр вот эксплуатацияга мен киргизип туруп уже үйлөрдүн ээсине тапшырып бериш керекмин. Анан мындай бут тосу боло берсе мен же стройкам бүтпөйт, же тиги иштерим токтоп, мага тоскоол болуп жатат да. Ошон үчүн мен бүгүн барып чогулдук да мына сотторго да мына кайрылып атат. Бул деген ишкерлерге бут тоспогула. Президент өзү айтып жатат, ишкерлерди колдогула силер, наоборот деп. Мен ал жерде урду алган жокмун, мен ал жерде басып алган жокмун. Баардык документ мен алып турсам дагы ошондо дагы бир тиги жанагы кара ниет адамдар ошо жерде чогулушуп алып, ушундай бир бут тосуулар кылып атпайбы? Бүгүнкү күндө жаңы салынган 35 батирдин ээси акчаларын төлөп коюп, бирок үйлөрүнө ээ боло албай кыжабат болууда. Себеби компания үйдү толук бүтүрө элек. Анын ишине арыз жазган тараптар тоскоол болуп, сот иштери курулушту токтотуп созууда.